Кыргыз Республикасы бул демократиялык мамлекет. Демократиялык мамлекетте ар бир жаран өзүнүн позициясын, өзүнүн оюн так жана туура элге жеткирүүгө акысы бар. 25 июнда Бишкектин Свердлов райондук сотунда акын Аскат Жетигендин иши боюнча кезектеги сот отуруму өттү. Анда прокурор Жетигенге эркинен ажыратуу түрүндө 8 жыл абак мөөнөтүн дайындоону сурады. В нецензурной форме раскритиковал президента Кыргызской республики, тем самым вызвав резонанс и обсуждение среди пользователей соцсетей, что могло вызвать народное волнение, в результате чего возникла угроза безопасности населения КР. Акын өзү сотто айткан кыскача сөзүндө дарегине коюлуп аткан айыптардын негизсиз деп эсептээрин билдирди. Ал кайрылууларды кылып жатканда менде биринчиден андай ниет дагы жок болчу, жана мүмкүнчүлүк дагы жок болчу. Бул биринчиден. Экинчиден, Кыргыз Республикасы бул демократиялык мамлекет. Демократиялык мамлекетте ар бир жаран өзүнүн позициясын, өзүнүн оюн так жана туура элге жеткирүүгө акысы бар. Андай иш үчүн ал жаранга эч кандай кылмыш жаза колдонууга болбойт деп эсептейм. Жыйынтыгында судья өкүм чыгарар күндү кийинкиге жылдырып, бул иш боюнча отурум 1 июлда уланарын жарыялады. Мен калыс чечим күтүп жатам. Эгерде калыс чечим боло турган болсо, анда мен бошоп чыгам. Себеби мага коюлган айыптар негизсиз. Аскат Жетиген 20 мартта кармалган. Ага бийликти күч менен басып алууга чакыруу боюнча кылмыш иши козголгон. Андан бери акын ТИЗО 1де камакта отурат. Ал кармаларга чейин бийликти сөгүнгөн сөздөр менен сынга алган видеосун жарыялаган. Кармалгандан кийин акын УКМКнын Бишкектеги бөлүмүндө ток менен кыйноого алынганын билдирген. Атайын кызмат Жетигендин билдирүүсүнө комментарий берген эмес.